Аксыда жана Таттуу деген кыз келди, Албишек Жөөтүн. 16 тилде айтчу, азыр республикага 20 тилде айтып даярданып келиптир. 20 тилде ошол Манаска конкурска катышам деп атып, ал өзү кыргызчаны деле араң сүйлөгөн кызбы өзү негизичи. Кыргызча бир 20 окуя айтат кыргыз тилинде. Анан 20 тилде жок дегенде бирден окуясы бар. Жок деген айрым тилдерде 10дон окуясы бар. Ошол Манаска жаттап конкурска катышам деп атып, ал тилдерди көбөйтүп отуруп, мотивация байга мотивация болуп отуруп, ал тилди үйрөнүп алды. Ондогон тилди үйрөнүп алды. Айылда жатып, Сары Чилекке жакын бир тоонун башында ата энеси жөнөкөй эле малчы. Мал баккан кыргыздын жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн кызы. Көрдүңүзбү? Ушундай сынактар мотивация болуп отуруп, биз тилди оку дейбиз. Анан ошол катышкан балдардын 99% манасчы болбойт. Манастануучу да болбойт. Ар кайсы кесип кетет. Эртең ошол балдар Кыргызстанда калса жакшы, бирок чет жакка барат да көбү. Кетип атпайбы? Чет жакка барганда анан мекениң кайсы, where from десе, анан I am from Кыргызстан деп эле туруп калбай, Манас сурайт мисалы. Анан Манас өзүң унчукпай, билбей, уялып турбай, ошол англисче, орусча, немисче, кайсы тилде билсең, 4 тапты 1 мүнөттө келтире айтып койсоң, о деп сыймыктанып калат. Ага таң калыштуу болот, сага да сыймык болот. Бул деген кыргыз тилин эле үйрөнбө. Дүйнөдө канча тил болсо ошончо тилди үйрөн деген биз идеологияны кожо айылда атабыз, Манас менен чогуу да.